Төртүнчү чейрек. Предмет Кыргызстандын жана дүйнөнүн тарыхы. 5 класс. Мугалими Бердиева Бурулай Салиевна. Сабактын тиби. Жаңы материалды өздөштүрүү. Сабактын усулу. Интерактивдүү ыкма. Сабактын жабдылышы. Окуу китеби, план-конспект, схемалар, сүрөттөр, таблицалар, техникалык каражаттар. Сабактын темасы байыркы дүйнөдөгү олимпиадалык оюндар. Саламатсыңарбы окуучулар? Анда эмесе биз бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Балдар, Греция жөнүндө мурда уккансыңарбы? Жакшы. Балдар, бул сүрөттө Грециянын сүрөтүн көрүп турабыз. Греция өзүнүн дүйнөгө архитектуралык эстеликтерин өзгөчө курулгандыгы, уникалдуулугу менен айырмаланат. Сабактын максаты, сабактын көрсөткүчтөрү. Эгерде окуучулар байыркы дүйнөдөгү олимпиадалык оюндар жөнүндө маалымат алышса, сабактын билим берүүчүлүк максатында окуучулар байыркы дүйнөдөгү олимпиадалык оюндар жөнүндө маалымат алышат. Эгерде окуучулар сынчыл ойломдорун, ыкма-машыгууларын, көндүмдөрүн өнүктүрө алышса, сабактын өнүктүрүүчүлүк максатында окуучулар сынчыл ойломдорун, ыкма-машыгууларын, көндүмдөрүн өнүктүрө алышат. Эгерде окуучулар окутулган окуу материалдарын практикалык жагдайларда колдоно билүүгө, өзүнүн көз карашын коргой билүүгө, өз өлкөсүнүн тарыхын башка өлкөлөр менен салыштыра билүүгө үйрөнө алышса, сабактын тарбия берүүчүлүк максатында окуучулар окутулган окуу материалдарын практикалык жагдайларда өзүнүн көз карашын коргой билүүгө, өз өлкөсүнүн тарыхын башка өлкөлөр менен салыштыра билүүгө үйрөнө алышат. Балдар, биздин сабактагы алтын эрежелер менен таанышабыз. Биринчи эрежебиз — бири-бирибизге урмат сый менен мамиле кылабыз. Экинчи эреже — бири-бирибизди көңүл коюп угабыз. Үчүнчү эреже — бири-бирибизге жылмаюу тартуулайбыз. Төртүнчү эрежебиз — сабакка активдүү катышабыз. Бешинчи эреже — сабакка кечикпей келебиз. Балдар, баарыбыз сабакта алтын эрежелерибизди сактайбыз. Анда эмесе китеп дептерлерди алып сабакка көңүл коюп угуп отурабыз. Жаңы теманы окуп үйрөнүүнүн планы. Биринчи тапшырмабыз — окуу үчүн текст. Эллиндерди бириктирген майрамдар. Ушул жерде кыскача токтолуп кетейин. Эллиндер деп байыркы мезгилде гректер өздөрүн эллиндер деп атаган себеби байыркы уламыштарга караганда Эллада деген баатырдан таралып, гректерди бара-бара элладалыктар, эллиндер деген аталыш мына ушундан келип чыккан. Гректер спорт менен машыгууну жакшы көргөн. Биздин заманга чейинки 776-жылы алгачкы жолу эллиндердин улуттук майрамдарында олимпиада оюндары өткөрүлгөн. Ошол жылдан баштап 4 жылда бир жолу олимпиада оюндарын өткөрүү салтка айланган. Оюн башталарда Олимп тоосунда күндүн нурунан алынган ыйык от жагылып, оюн бүткөнчө өчүрүлгөн. Балдар, өзүңөр сүрөттө көрүп тургандай, бул жерде олимпиадалык оюндун символу оттун сүрөтүн көрүп турабыз. Гректердин байыркы спорттук мелдештери. Эми балдар, бүгүнкү күндө көп спорттун мелдештерин силерде айтып көргүлөчү, кандай түрлөрү бар? Жакшы, азаматсыңар. Анда эмесе гректердикин угуп көрөбүз. Олимпиадага катышкан спортчулар спорттун 5 түрү — узундукка секирүү, диск ыргытуу, жаа атуу, чуркоо, күрөш боюнча күч сынашкан. Спорттун катышуучулары, атлеттер, биринчи күнү Кудайга курмандык чалып сыйынышкан. Калыстар дагы өздөрүнүн милдеттерин таза, адилеттүү аткарыш үчүн Кудайга сыйынып ант беришкен. Балдар, силер сүрөттө көрүп тургандай эле гректерде спорттун 5 түрү боюнча машыккан экен. Мына жаа атуу, андан кийин узундукка секирүү, чуркоо, мына 5 түрү боюнча спорттун алар жарышкан. Байыркы Грециядагы биринчи олимпиадалык оюндар жөнүндө айтып кетебиз. Балдар, байыркы гректердеги биринчи олимпиадалык оюндар булар мына ат арабалардын жарышы. Бул оюндар кандай болгон? Ипподромдо болсо дейт, арабтардын жана күлүктөрдүн, арабалардын жана күлүктөрдүн мелдеши уюштурулган. 4 ат жегилген арабалардын жарышы өтө коркунучтуу болгон.
Бул ипподромдун аренасын 12 жолу айланып чыгуу керек болгон. Араба айдагычтар арабанын үстүндө тик туруп алып, аттарды айдашкан. Чымын куюн болуп бараткан арабалар бурулуштагы мамыларга же башка бирөөнүн арабасына тийип талкаланган учурлар да болгон. Талкаланган арабанын үстүнө башка арабалар да келип урунуучу. Бир жолу чабышта 10 арабанын 8 талкаланган. Балдар, сүрөттө биз эмнелерди көрүп турабыз? Албетте, байыркы Грециядагы кудайлар жөнүндө көрүп турабыз. Балдар, байыркы гректердин спорттук оюндары кудайлар менен байланыштуу болгон. Анткени алар бизди Кудай ар дайым жазалап, Кудай карап турат деп ишеним болгон. Мисалы үчүн Зевс деген бул кудайлардын эң башкаруучусу чоңу болгон, булут айдоочу кудай деген түшүндүргөн. Гера болсо анын аялы, жардамчысы болгон экен. Посейдон деңиз кудайы, Гефест бул темир кудайы, от кудайы болуп эсептелген экен. Деметра, андан кийин Ай, жер астындагы кудай, Арес, согуш кудайы деген түшүндүргөн. Артемида, жарыктын жана искусствонун кудайы болуптур. Дионис, жүзүм жасоочу кудай. Гермес, Аполлон, искусствонун кудайы. Афродита, сулуулук кудай. Афина. Мына ушинтип баардык кудайлар гректердин жашоосунда негизги ролду ойноп турган экен. Байыркы Грециядагы олимпиадалык оюндар өткөрүлгөн жер балдар бул. Калган калдыгы ошол мезгилде бүгүнкү күнгө чейин сакталып калган. Мына өзүңөр көрүп турасыңар. Эми балдар, бул байыркы эл элдиктердин оюндары өткөрүлгөндөн кийин аларды жеңүүчүлөрдү сыйлоо аземи дагы өткөрүлүп турган. Алар кантип сыйлашкан жеңүүчүлөрдү? Албетте, жеңүүчүлөр ыйык зайтун дарагынын бутактарынан жасалган гүл чамбар менен сыйланган. Оюнда жеңген адам өзүнүн үйүнө кайтып келе жатканда шаардын бүткүл калкы аны отурлап тосуп чыгышкан. Ал мекенин даңктагандыгы үчүн анын урматына арнап статуя орнотушкан. Олимпиадалык оюндар элладалыктар үчүн чоң майрамга айланып, алардын ынтымагын чыңдаган жана спорттун жайылышына чоң өбөлгө болгон. Сүрөттө өзүңөр көрүп тургандай, бул олимпиаданын жеңүүчүсүнүн ошол зайтун дарагынын бутактарынан жасалган гүл чамбар менен сыйлоо аземи өткөрүлүп жатат. Эми балдар, силер үчүн тапшырма. Дептерибизге жазабыз. Биринчи тапшырма: сөздөрдүн маанисин жазгыла. Олимпиадалык оюндар деп жазабыз. Андан кийин маанисин өз алдыбызча текст менен иштеп жазып чыгабыз. Экинчи, таймаш деген эмне? Муну дагы текстин окуп өз алдынча жазабыз. Ал эми экинчи тапшырмабыз: таблицаны толтургула. Балдар, биринчи бөлүктө элдиңдерди бириктирген майрамдар жөнүндө жазып чыгабыз. Бул жака мисал үчүн спорттун 5 түрү дегенди жазсак болот, жана майрамдардын өзгөчөлүктөрү жөнүндө. Жана бул жака олимпиадалык оюндар, ошол олимпиадалык оюндар жөнүндө маалымат жазабыз. Бул өз алдынча класста иштөөгө тапшырма. Эми балдар, бүгүнкү сабакта биз активдүү катышкандарды баалайбыз көрсөткүчтөрүнө карап. Жана үйгө тапшырма: параграф 18 текстти окуйбуз, байыркы дүйнөдөгү олимпиадалык оюндар тууралуу аңгеме түзөбүз жана суроолорго жооп жазабыз. Анда балдар, саламатта баргыла.